Biz Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультети жана Евразия медиа коомдук бирикмеси жана Интерньюс менен биримдикте азыркы учурда евразиялык интеграциянын шарттарындагы регионалдык же болбосо аймактык коопсуздук деген эксперттердин отурумун өткөзүп атабыз. Бүгүнкү тегерек столдун негизги максаты ошол азыркы учурда Евразия континентинде болуп аткан интеграциялык процесстер аябай активдүү болуп аткандыктан ошол жерде кантип биз ошол интеграциялык группировкалардын ортосундагы ошол катышуучулардын арасындагы коопсуздук маселесин талкуулайбыз. Эң негизги нерсе бул жерде ошол регионго, аймакка негизги интеграциялык бирикмелер катары жашап аткан бул Евразес, ШОС сыяктуу уюмдардын алкагында ошол биздин эң негизги өнөктөштөрүбүз болгон мамлекеттер менен өз ара карым катнаш маселеси жана ошол эле учурда негизги Борбордук Азиянын дарбазасы болуп эсептелген Ош шаарындагы Фергана өрөөнүндөгү болуп жаткан коопсуздук маселелери кеңири талкууга алып чыгат. Бул жерде негизги катышуучулар болуп Россия Федерациясынын Москва шаарынан бизге Евразийский интеллектуальный клубтан бизге байланышка чыгат Skype аркылуу. Анан Саратов шаарынан, Астана шаарынан, Тажикстандан, Душанбе шаарынан телемост катары ошол жерден бизге серепчилер, эксперттер чыгып, өзлөрүнүн оюн бүгүн бөлүшүшөт. Ошо менен катар эле биз Кыргызстандагы, Казакстандагы серепчилердин башын бириктирип, бүгүн эң негизгиси ошол биздин аймакта жашап аткан Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында жашап аткан эксперттердин оюндагы угалы деп ошол жергиликтүү эксперттерди да бүгүн ушул жерге топтодук. Эмне түрк болду бул нерсеге? Эмне зарылчылыктан Бул жерде негизи азыр дүйнө ааламдашуу доорунда ошол интеграциялык процесстер активдешип аткан учурда сөзсүз биз мамлекеттер ортосундагы ишенимди чыңдай турган негизги параметр бул коопсуздук болуп эсептелет. Ошондуктан сөзсүз азыр дүйнөдө конфессиялар арасында, ар түрдүү диний агымдар арасында, экономикалык кыймылдар арасында, ошондой эле ар түрдүү маданияттар, тилдер, этностор арасындагы мындай бир конфликттердин алдын алуу, ошолорду интеграциялык процесстердин жумшак өтүүсүнө шарт түзүү максатындагы бардык ар бир эксперт өзүнүн оюн айтып, ошол тегерек столдун акыркы документинде ошол биздин айтылган сунуштарыбыз мамлекеттик органдарга, укук коргоо органдарына негизги рекомендация катары берилет.